Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн бак боюнча эмес, эс алуучу жай Кайнар булак жөнүндө сиздерге маалымат берейин деп турам. Бүгүн биз Кайнар булактабыз. Мына ушул атайын тигилген бак эмес, табигый өскөн токойдун арасындабыз. Мына ушул Кайнар булакка жасалган көрүнүп турган тапчандар, кыргыз үйлөр эс алуучу жайдабыз. Буюрса, ушул Кайнар булактын тарыхы, эс алуучу жай, шарттар кандай түзүлгөн, ушул боюнча сиздерге кеңири маалымат алып берейин деп турам. Мына ушул агып жаткан, шылдыр аккан тунук суу бул Кайнар булак деген булактын суулары экен. Мына биз көрүп турган жерибиз эки булактын кошулган жери. Караңыздар, кандай муздак, какшак, тунук. Канчалык жагымдуу. Мына ушул жер Кайнар булактын эң башталган жери. Мынакей достор, кайнап чыккан, оргуп чыккан тоонун тунук булагы. Суунун башталыш жери ушул жер экен. Шылдыр аккан муздак булак. Даамы жакшы. Муздак гана. Ассаламу алейкум агай, кандайсыз? Биринчи суроо, бул жер кандай айтылат, аталышы кандай? Бул жер Көтөрмө айыл өкмөтүнө караштуу Чандеке айылынан 4 километр жогору жайгашкан, деңиз деңгээлинен 2000 метр жогору бийиктикте жайгашкан Кайнар булак жергеси болуп саналат. Кайнар булак эзелтеден элдер сыйынып келген азиз жерлердин бири. Бул жерде арчанын 16 түрү өсөт. Элдер мурда бул жерде эс алууга келгенде ар кандай ыңгайсыздыктар болгондуктан быйылкы жылы мен бул жерде Токой чарбасынын арыгында калып, ушул жерди иштетүүнү баштадым. Азамат жакшы агай. Бул жерде кандай шарттар түзүлдү, тарыхтары кандай? Бул жердин тарыхына токтолсок, уламыштарга караганда бул жерде өтө чоң бай жашаган дейт. Ал шартыраптан түркүн элдерди чакырып, чоң той берип, жалгыз оюлуна той бергенде, чоң дарыяга ошол баласы агып кеткен дейт. Анан ошол 40 кулактуу казанды дарыянын көзүнө, булактын көзүнө көмкөрүп салганда, анын бир кулагы сынып калып, ошондон чыккан суу кайнап чыгып, ушул күнгө чейин Кайнар булак аталып келет дейт. Чындыгында алганда бул жердин суусу өтө өзүнүн тазалыгы, даамдуулугу жана Кайнар булак эс алуу жайына Кадам жайдан 28 километр, Чандеке айылынан 4 километр алыстыкта турат, бийиктикте жайгашкан. Бул жерде биринчи кезекте мен жол оңдоодон баштадым. Азыр жол бардык машина келе ала турган шарттар түзүлдү. Кудай буйрса дагы бул багытта иш жүргүзөм деп ойлойм. Андан тышкары суу чыгарылды. Анан 2 боз үй, 4 сөрү, 3 шыйпаң куруп, мындан ары дагы эс алуучуларга шарт түзгөнгө аракет кылуудамын. Анан бул жердеги эң негизгиси өзгөчөлүгү арча жыттуу таза абасы, анан түркүн түмөн куштардын сайраганы, анан өтө кооздугу жана токойдогу гүлдөрдүн аябай көп экендиги эс алуучуларды өзүнө тартып турган негизги нерселерден болуп саналат. Арчанын канча түрү бар бу жерде? Арчанын 16 түрү бар экендиги жөнүндө кечээ Бишкектен келген атайын экспедиция менен келгендер айтышты мага. Анан арчанын мына көрүнүп тургандай, бири жашыл, бири боз, бири жашымтыл, ушундай анан жапалак арчалар, ар түрдүү арчалардын бар экендиги жерде аныкталган. Рахмат агай. Таза аба, асман тиреген арчалар, жыпар-жыты аңкыган гүлдөр, коен томук, кийик от, сары чай, эспарцет, мына табигый Токойдун көркү. Кандай сулуу керемет жердебиз. Мындай ыйык жерлерди тартуулаган, жаратканга катта көп шүгүрчүлүктөрдү келтиришибиз керек. Кандай сонун керемет жерлерде жашайбыз. Караңыздар. Эс алып жата бере турган жерлер. Кандай кооз жерлер. Эгерде ушундай эс ала турган тынч жерди издеп аткан болсоңуздар, сиздерге кеңеш берип кетет элем.
Сіздер дағы келіп ес алсаңыздар болады. Күн салқын, қымыз ішіп, құруттан жұтып, мына шындай керемет жерде ес алыңыздар. Керімсел соққан шамал, сон сайраған құштар, әсіл топтыған арылар гүлдерден. Қандай керемет жер. Құчақ жетпеген биік аршалар. Бұл жерде интернеттағы тартпайды екен. İçine kirsen adashıp ketçi deysin. Nece satası öce? Kurut. Kurut kılıtas ba? Kurut жасап. Azamат. Kırgızdın tamaqtары керемет. Мұны алдыңыздарда қайнатма құрут, ақ құрут, май салынған құрут. Ох, соның керемет.